Bir күнгө бергис bir күн бар демекчи, бүгүн 8-чи класс үчүн мына ошол күн бүгүн болуп жатат окшойт. Себеби мына Бекеринен Нурмолдун жакшы Нурмолдун акынын жакшы пикири бар. Жериңи сатканың, элиңи сатканың, келечегиңди атканың, анан таапты чаңганың, тамыз калганың деген сөздөр бар. Ошол жакшы бир сөздөрдөн нускалуу кептерди улай. Мына тарых жумалыгын утурлай, ушу 8-чи класс. Мен класска кире калганда эле азыр дароо Кыргыздын тарыхы, жыттанган Кыргыздын наркы жыттанган Кыргыздын каада салты, Кыргыздын үлпадасы, жалпы Кыргыз жыттанган ушундай бир класска киргендей таасирде болдум. Анткени киргенде эле Кыргыздын оюн чиймелери өзүнчө бир философиялык мыкты акылмандыкты камтыган бөтөнчө бир дүйнөнү чагылдырышыптыр. Бул жерде баардык ушул окуучуларына ыраазычылык билдирем. Эң негизгиси бул жерде силердин бул аткарып аткан ишиңер өзүнчө бир миссияңар. Бул албетте ушул Кыргызстандын тарыхын, кыргыз элинин, кыргыз журтчулугунун тарыхын сүйгөнүңөрдүн бир ачык мындай так далили деп билем. Анан албетте мына ушул салтыңарды, мына ушул наркыңарды эч качан жоготпогула. Мына төрдө карасаңыздар, өзүнчө бир ушул Кыргыздын калканы, өзүнчө бир чыгаан баатыр болгон Байтик баатыр. Мына биз азыр ушул Байтик айылында азыр ушул жерде турабыз. Анан Байтик баатырдын сүрөтү түшүрүлүптүр. Анан бизде Кыргызда негизи бардык түшүнчүлөр мына төрдө жыйылат, ошол төр жакта турат. Анан ою чийүүлөр, анан бул жерге келсеңиздер эле үстүндө кадимкидей боз үйдүн ушундай бир символикасы сонун түрдө чагылдырылган. Анан оң жакта кыргыз менен ар дайым баягы кылымды кылым санап көксөй жыргалды ушул биздин күндү көздөй. Бул комуз далай сууну кечип келген. Эли да кыргыз, эли да ушул комузунда жөп-жөнөкөй деп Осмонов айтканда ушул комузунда аябай сонун жерге ийилген. Демек дайыма кыргыз ушундай өзүнө керектүү мурасты, керектүү буюмдун баарын төргө эмес, ушундай бир төргө анан кээ бир учурда ушундай бийикке ийилгендигин аябай жакшы баалашкан. Анан албетте жогору жакта төрдө эки кылыч ушул бири-бирине монтип айкаштырылып коюлган. Бул да болсо кыргыздын жигиттери дайыма намыстуу, эрктүү келген. Эгерде баягы элге душмандар катыла турган болсо, ошол жерден дароо баарын башын кыя чаап, ушундай бир өзүнүн жерин сактап калууга аракеттенген деген ушундай бир символиканы көрүп турам. Анан камчыны көрүп атам. Бул камчы да бул гайраттуулуктун символу. Андан үстүндө ак калпак. Бул албетте сиздер өзүңүздөр билгендей Кыргыздын улуттук баш кийими жана ошондой эле бул актыктын, тазалыктын, арулуктун, бийиктиктин, намыскөйлүктүн ушундай бир символдор деп билем. Анан мындай айланып келсеңиздер эле ар бир кыргыздын жерине тиешелүү ишылып сандыктары бар, буюмдары, башынан өткөн ушундай бир кылым кезген кыргыз аты абдан бир мыкты деңгээлде чагылдырылыптыр. Анан белгилүү тарыхый жерлери, андан сырткары, анан ошол ар бири жакшы бир ою саймалар менен бир чөкөттөлүптүр. Өзгөчө ошол нерсеси жогорку баага татык деп ойлойм. Анан үстүн карасаңыздар, кадимкидей бул класстын жарык берүүчү лампалары дагы бир башкача мындай символ менен чагылдырылган. Бул да болсо өзүнчө бир чогуу болгондуктан биримдикти, ынтымактуулукту, дайыма ырашкерчиликти, ынтымак бар жерде ырыс бар жерде жылыш бар дегендей ушундай бир жакшы бир философияны камтыйт деп ойлойм. Эң негизгиси бул 8-чи Б классынын ушул тарыхка болгон мамилеси, тарыхты дайым сүйгөнү жана ошондой эле тарыхка болгон олуттуу бир көз карашын камтыйт деген пикирдемин.